Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базары жоқ каналы. Бүгін 8 май 2022 жыл мен Бишкек шаарынын чыгыш тарабы. Аламидин 1-де турам туғандар, ушул жерден бизнес кылганга ыңгайлуу жерден ушул центральный көчөнүн жээгинен сатылуучу жердин аянты 11 сотук болгон сатылуучу үй бар экен. Ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин деген биринчи эле баруу жолун түшүндүрөйүн туғандар. Азыр мен турган жер Аузова жана Салиева көчөсүнүн кесилишинде турам. Бул жерде мына Muslim Food кафеси да бар экен. Чыгыш тарабыбызда Империя пицца кафеси да бар тугандар. Биздин сатылуучу ушул Muslim Food кафесинен батышты карай бир аз эле басканда катардагы Muslim Food'дан кийинки катардагы 5-чи участок болуп калат экен. Эгер сиздер бул Аузова көчөсү менен түштүктү карай бассаңыздар, ал жакта Аламидин 1 микрорайондун базары, бул жакта Аламидин 1дин этаж домдору да бар экен. Тугандар, түз чыксаңыздар, сиздер Чүй көчөсүнүн уландысы Жайыл Батыр көчөсүнө чыгып бара аласыздар. Эгер түз түшүп кетсеңиздер, бул жакта Жибек жолуга түшүп бара аласыздар. Жана ошондой эле батышты карай бир аз Салия көчөсүнө бара берсеңиздер, Аламидин базарына, Алмайтинка көчөсүнө бара аласыздар тугандар. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Сиздер лайктан басып өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар тугандар. Мынакей тугандар, Ауезова көчөсүнөн батышты карай 70 метрдей эле бастык. Муслим кафесинен кийинки 5-чи участокко жетип келип калдым. Мынакей бул бүгүнкү чыгарылыштагы сатылуучу үйдүн көчө тараптан көрүнүшү тугандар. Жана айткандай эле, кандайдыр бир бизнес кылсаңыздар, ыңгайлуу жерде жайгашкан. Мына центральный жолдун жээгинде жайгашкан. Бул жерде мына кошуналар деле. Бул жерде Шейх Фуд деген фастфуд саткан жер бар экен. Андан кийин деле ушул сыяктуу магазин. Бул жакта сулуулук салону, ал жакта Оазис деген дагы бир кафе бар экен тугандар. Кыскасын айтканда, кандайдыр сиздер деле ушулар сыяктуу бир бизнес кылсаңыздар, ыңгайлуу жерде жайгашкан. Мынакей мектеп, садик жакын жерлерде бар экен. Мечит деле бул жакта, бул этаждардын арасына кирсеңиздер 100 метр аралыкта мечит деле бар тугандар. Андан ары суу, свет, канализация баары центральный экен. Бир гана газ деле бул жака чейин келген, бирок үйгө киргизип алуу керек экен тугандар. Азыр газ деле бул жакта бар. Андан ары бул мына көчө тараптан көрүнүшү. Сиздер деле бул кошунага окшоп, бул негизи документ боюнча үйдүн жери бул жерге чейин тугандар. Мына ушул воротанан кийин башталат документ боюнча. Эгер сиздер кааласаңыздар, бул жака жеңил конструкция менен бул кошунага окшоп фастфуд же болбосо кандайдыр бир нерсе салып алсаңыздар болот бул көчө тарабына. Албетте ага деле уруксат аласыздар бияктан. Бирок ушундай кылсаңыздар деле болот, жеңил конструкция менен. Анан сиздердин участоктоңуздар ушул жерден башталат. Бул жагы 11 соток тугандар. Документтер боюнча кызыл китеби бар экен. Үй ээсинин атында. Мына бул жерде азыркы учурда бир эски там бар. Сиз жаңы там салганча жашасаңыз деле болот. Ички тарабы талапка жооп берет экен жашаганга. Дагы бир 10 жылдай жашасаңыз деле болот. Кааласаңыз кимден ким сатып алса сразу эле бузуп башка там салсаңыздар деле болот тугандар. Андан ары мына бул үйдүн арты тарабы. Бул жерде деле кандайдыр бак же болбосо кандайдыр жер жемиш эккенге бир аз жер да бар экен. Мынакей ушундай көрүнүштү. Анан жана видеонун башында айткандай эле, бул Салиева көчөсү менен түз барсаңыздар батышты карай Аламидин базары жайгашкан. Алмайтинка көчөсүнө чыгып бара аласыздар. Алмайтинка көчөсүнө жетип эле оң тарапка кайрылсаңыздар Аламидин базары болуп калат тугандар. Андан ары кете берели. Азыркы учурда бул жерде мындай коробка алып саткан, мондай бөтөлкө алып саткан тугандарыбыз арендага алып иштетишет экен. Үй ээси бул жакта жашабайт. Мына бул эски тамдын алды тарабынан көрүнүшү. Бул жакта жана айткандай эле жашасаңыздар болот. Кошуналар менен болгон границалар бул жагы мына мындай бир помещение менен тосулган, ал жагы зымтор. Кыскасын айтканда границалар баары тосулган тугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Жеринин аянты 11 сотуктан көбүрөөк экен документ боюнча. Бирок фактически андан дагы 12 сотукка жакын дейт үй ээси тугандар. Аны деле келсеңиздер үй ээси менен өзүңүздөр тактап эсептеп көрөсүздөр. Мынакей мына ушундай көрүнүштө. Бул алды тарабы. Түндүк тараптагы кошуна менен болгон граница.
тиги зымторго чейин туугандар. Бул жакта мына жаңгак багы. Анан оны биз жакта тыт дейт туугандар. Тыт багы да бар экен, дагы эмне деп коет? Кайсыл областта аны деле өзүңүздөр комментарийге жазып кетиңиздер. Мына бул түндүк тарапта Кошна менен болгон граница мына ушул жерге чейин. Дагы бир жолу эскерте кетейин, жеринин аянты 11 сотуктан көбүрөөк туугандар. Эми эмне маалымат калды туугандар? Документ боюнча кызыл китеби бар, ээсинин атында, даже техпаспорт деле бар экен, бул үйдүн техпаспорту деле бар экен туугандар. Мына бул үйдүн ышыктарындагы туалет. Эмне маалымат калды? Бардык эле маалыматтарды бердим окшойт. Баасыны туугандар $135,000 деп атышат. Сүйлөшүүлөр болот. Ээсинин номерини экранга калтырам туугандар, звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. 135,000 эле ошол баада туруп алабыз деген эмес. Сүйлөшүүлөр болот. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр туугандар. Так. Негизги маалыматтарды дагы бир жолу эскерте кетейин. Жеринин аянты 11 сотуктан көбүрөөк. Документтер боюнча бар туугандар. Центральный канализация, анан газ бар, свет бар, суу бар. Газ бар, бирок киргизиш керек туугандар, үйдүн ички тарабына чейин киргизиле элек газ. Баасы $135,000. Үй ээсинин телефон номери экранда болот. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүүлөр болот туугандар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарылышка чейин саламатта калыңыздар.